İran Pers bulunundagı Arap өлкөлөрүнүн мунай резервуарларына сок куруусун улантууда. Пентагон Арап өнөктөштөрүн абадан коргоо үчүн Конгресстен 200 миллиард доллар сурамакчы. Brent маркасындагы bir баррель мунайдын баасы 119 долларга серпип барып, кайра алдыйлады. Global Amir подкастында ушул темаларга назар салабыз. Саламатсыздарбы? Ирандын дрондору Сауд Арабия, Катар жана Кувейттин мунай сактоочу кампаларын бутага алууда. Чабуулдун натыйжасында Катардын суюк газды экспорттоочу жабдык шаймандарынын 17% иштен чыкты. Аны калыбына келтирүүгө кеминде 5 жыл керек. Мунун кесепетинен Катар жылына 20 миллиард доллар киреше албай калат. Ошондой эле Европа менен Азияга газ сатууга залака тиет деп билдирди Катар энерги компаниясынын башкы директору. Катардын Рас Лафан шаарындагы суюк газ өндүрүүчү өнөр жай комплексине урулган сокку дүйнөлүк рынокто мунайдын жана көгүлтүр отундун баасынын кескин өсүүсүнө шыкак болду. Баанын көтөрүлүшүнө Ирандын Ормуз кысыгынан АКШ менен Израилдин мунай танкерлерин өткөрбөй коюусу, Израилдин Ирандын түштүк Парс газ кендерине урган ракета чабуулу да өз салымын кошту. Парс газ кени көгүлтүр отундун дүйнөдөгү эң чоң кени саналат. 30 жыл мурун курулган Рас Лафан газ иштетүүчү комплекси Катарды отун энергетика рыногундагы дөш аалардын бирине айланткан. Катар суюк газ сатуу боюнча дүйнөдө 3-чү орунду ээлейт. Ал эми Ирандын Парс газ кени көгүлтүр отундун дүйнөдөгү эң чоң кени. Ушинтип 19 мартта Brent маркасындагы bir баррель мунайдын баасы 119 долларга серпип барып, анан кайра 110 долларга түштү. Bir баррель 159 литрге барабар. Иранга каршы согуш башталганга чейин көпчүлүк серепчилер Brent мунайынын баасы 60 доллардан өйдө болбойт деп болгоп жатышкан. АКШ менен Израилдин 28 февралда Иранга каршы баштаган согушунун натыйжасында жакынкы чыгышка жайылган калыба дүйнөлүк энергетикалык кризиске түртөт. Экономиканы сазга тартат деген кооптонууну күчөттү. Азиянын кээ бир авиакомпаниялары авиакеросин түгөнөт деп тывырчылай баштаса, Бангладештин өкмөтү күйүүчү майды пайдаланууну чектеди. Университеттерди жапты. Филиппинде бир катар жергиликтүү өкмөттөр 4 күндүк жумуш аптасына өтүштү. Жапония, Түштүк Корея, Тайвань тейдеги бай мамлекеттер баанын өскөнүнө байланыштуу адаттагыдай эле букаараларын колдоо үчүн энерго ваучерлерди берүүгө камданышууда. Таиланд дизель майын субсидиялоого жылына казынадан 10 миллион доллар чегерет. Март айында бюджетте дефицит тартыштык болуп, эми Таиланд өкмөтү банктардан карыз алмакчы болууда. Азияда баарынан да Бангладеш менен Пакистандын акыбалы чатак. Эки өлкө суюк газ жана мунайдын 3/2 бөлүгүн же 66%тен көбүн жакынкы чыгыштан алышат. Газ жана мунайдын кымбатташы Бангладеш менен Пакистан өкмөттөрүнү кошумча каражат издөөгө аргасыз кылууда. Дүйнөдө сатылган жер семирткичтердин 20% Перс булуңунун жээгиндеги мамлекеттер менен Иранда өндүрүлөт. Согуш дыйкандар үчүн маанилүү бул азыкты ташууга да залалын тийгизүүдө. Ушундан улам жер семирткичтердин баасы да өсүүдө. Бул өз кезегинде дандын, азык түлүктүн кымбатташына алып барат. Себеби дүйнөдөгү азык түлүктүн 50%ке жакыны минералдык жер семирткичтерди колдонуп өндүрүлөт, өстүрүлөт.
Ayrim өлkөлөрдө өндүрүлгөн дандын өздүк наркынын 50%-ин жер семирткичтерге кеткен чыгым түзөт. Ирандын 92 миллион элинин дээрлик 90%-и үйүн газ менен жылытат, суу ысытат, тамак бышырат. Бул өкмөттүн жапырт газдаштыруу планынын үзүрү. Бирок түштүк Парс кендерин Израиль күчтөрүнүн соккуруусу жана 28 февралдан берки ракета чабуулдары Ирандын мунай газ инфраструктурасын да будуңчан кылууда. Бул алааматта 47 000 көп кабаттуу турак үй кыйраганын Ирандын Кызыл-Чырым коому билдирди. Алаамат уруш 3,5 миллионго жуук ирандыкты өз журтунда бозгунга айландырды. 17 марттан бери Ирандын жогорку жетекчилеринин катары дагы 3 адамга суюлду. Өлкөнүн жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы, Ирандын де-факто лидери Али Лариджани, Ирандын чалгындоо министри Исмаил Хатиб, Басич милициясынын лашкер башчысы генерал Гумарза Сулеймани ракета чабуулунан шейит кетишти. Согуштун чыгымы да өсүүдө. Аскери техникадан да тартыштык байкала баштады. АКШнын согуш министрлиги Конгресске кайрылып, Патриот зениттик ракеталык комплексин жана башка согуштук техниканы сатып алуу үчүн 200 миллиард доллардан көп акчаны сураганы жатат. Бул техника Кошмо Штаттардын Перс булуңундагы өнөктөш өлкөлөрүнүн мунай инфраструктурасын, Ирандын ракеталарынан жана дрондорунан коргоо үчүн керек, деди АКШнын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын төрагасы генерал Дэн Кейн. Катардагы америкалыктар, саясатчылар, конгрессмендер, көрүнүктүү инсандар арасында согушка наразылык көбөйүүдө. Атүгүл президент Трамптын командасынан, тактап айтканда, терроризмге каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун директору Джо Кент Иранга каршы согушка ынанбай кызматын калтырып кетти. Журналисттер арасынан бул жосундун башында атактуу Такер Карлсон турат. Ал неоконсерваторлор Израиль үчүн гей, кумса болгондор деген жазуулары бар бейсболка, футболка жана күрүшкөлөрдү сатат. Таанымал подкастер Fox News телеканалынын экс-журналисти Меган Келли айым Иранга каршы согушту Америка элине Израиль баардан мурда принцибин жактоочулары сатышты. Алардын бири деп Fox News телеканалынын алып баруучусу мурдагы коллегасы Марк Левини атады. Булардан башка оңчул радикал подкастчы Алекс Джонс, экс-конгрессмен Марджори Грин, байыстуу эсептелген атактуу подкастчы Джо Роган, консервативдүү интеллектуал Эндрю Салливан да анти-израилдик ой-пикирлерин ачык билдиришти. Иранга кол салуу АКШ үчүн эмес, Израиль үчүн маанилүү маселе. Биз азыр эң алды чет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн коррупцияга баткан, ал ишин монарх жүргүзүп жаткан заң мыйзамсыз жана морали жок согушка күбө болуудабыз, деп жазды өткөн жумада Эндрю Салливан. Согуш карапайым америкалыктардын да Израилге болгон мамилесин өзгөртүүдө. Былтыр америкалыктардын 53% Израиль тууралуу тескери пикирде болгон. Бул 2022 жылдагыдан 11%ке көп. Бул Pew Research изилдөө борборунун маалыматы боюнча. Израиль бир нече жылдан бери согушуп жатканына карабай, бактаалай жөнүндөгү дүйнөлүк докладта 2 жыл катары менен 8 орунду ээледи. Бул изилдөө боюнча Финляндия 9 жылдан бери 1 орунда турат. АКШ 23 орунда, Британия 29, Франция 35 орунда. Израилдин рейтинги 2021 жылдан бери такай өсүүдө, дейт Израилдик Лимпос Times of Israel гезитине берген интервьюда. Сөзүмдүн аягында 2 фактыга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам. Израилдиктердин 93% Иранга каршы согушту колдошконун,
Израилдин Демократия институту 4 мартта жарыялаган сурамжылоо тастыктаган. Израилде 9,6 миллион эли бар. Перс булуңундагы 5 өлкө. Мисир, Сирия, Иордания, Ливан, Пакистан, Түркия, Азербайжандын тышкы иштер министрлери Эр-Риядда өткөн жыйындан соң орток коммюникеде мунай объектилерине, турак үйлөргө, дипломаттык имараттарга, аэропортторго Ирандын дрондон жана ракетадан аткылуусун атайын жасалган чабуул деп сындашты. Иран согушуна арналган подкастты аягына чыгардым. Бар болуңуздар, элибизде тынчтык болсун.